Саламатсыздарбы? Ободо азаттыктын эжесин билер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз онлайн окутуунун түйшүктөрү деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн студияда биз менен мугалим Мадина Ражавалиева, психолог Назира Кубанычбек, ата-энелер менен иштөө боюнча координатор Миргүл Шамшиева жана жеке менчик мектептин окуу бөлүм башчысы Назима Абдыбекова. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Ушу биздин темабыз айтып тургандай эле онлайн окутуунун түйшүктөрү деп. Окуу жылы башталгандан 2-3 жума болгону менен ошол ата-энелердин, өзгөчө энелердин кыйналып кеткендерин дагы көрүп байкап калдым да, социалдык тармактарда, баягы мессенджерлерде жазышып, ошо үй тапшырмасын абдан жазып кыйналып атабыз. Үйдө баланы эртеден кечке карап отуруш керек экен, бүт болгон ишибиз, оокатыбыздын баары туруп калды. Анан гаджет жетишпейт, телефон жетишпейт, интернетибиз баягы туруктуу эмес депчи. Ошолордун баарын бүгүн отуруп сүйлөшөбүз. Анан сиздер да ошо адис катары буга чейин да айтып калдыңыздар, түйшүгүнөн дагы оң жактары дагы бар депчи. Ошол жактарын дагы бөлүшө кетсеңиздер абдан кызыктуу болот. Анда эң биринчи эле суроону мугалим сизге, Мадина айым сизге узатайын. Ушу мугалим катары айтып берсеңиз, азыр ошо онлайн окутуп жатканда эң биринчи кандай түйшүктөргө, кандай кыйынчылыктарга калып жатасыздар? Эң биринчи албетте сабак убагында башталбайт. Балдардын сабакка кирүүсү, аларды чогултуу. Андан кийин сабакты баштаардан алдын албетте бала менен жүзмө-жүз көрүшкөндө анын абалын түшүнөсүң. Ал жерде бирөөсү болот, камерасын ачпайт бизде Zoom аркылуу болгон үчүн. Андан сырткары баланын кабыл алуусу, мисалы үчүн кинестетик бала бул нерсени мындай карма билбегендиги үчүн сабакка аябай көңүлү мындай кандай десем, көңүлү аз, көңүл бура албай калат. Аны улам атын айтып чакырып турушуң керек, улам өзүңө каратышың керек. Бирок көргөзмө куралдар тилекке каршы жетишсиз. Аракет кыласың, видео коесуң, слайд жасайсың, бирок анда деле бала кызыгуусу аябай начар. Мындай айтканда, эртең менен ойгонот, ошол эле бөлмөдө сабакты өтүп атат, ошол эле бөлмөдө уктайт, кээде болот ошол эле бөлмөдө тамак жейт. Бул дегенде атмосфера деген өзүнчө нерсе болуш керек да. Мектептин аурасы жок, балдарга аябай кыйын болот. Ата-энелер менен өзүнчө сүйлөшүп, ушунун баарын түшүндүрүп, иш жүргүзөсүңөрбү? Энелердин реакциясы көбүнчө кандай болот апалардын? Аракет кылабыз. Албетте дегенде кээ үй бүлөдө 2-3төн баласы бар, кээ болот, 2 бөлмөлүү үйдө болот. Болот кээде сабак өтүп атканда башка эле иниси же эжеси сабак окуп атат, мугалимдин сөзү угуп тоскоолдук берет. Бир эле бөлмөдө 2-3 бала отурушу мүмкүн. Ал учурда ата-энелерден суранабыз, албетте алар да айтат, аракет кылып атабыз. Бирок тилекке каршы шарт ар биринде гана түзүлгөн эмес да. Назира айым, сиз ошо айтсаңыз, психолог катарда, эне да катары, буга чейин айтып калдыңыз, 3 балаңыз бар экен, 3 тең азыр онлайн окууда, эң улуусу азыр студент болуп, ал дагы онлайн, дистанциялык окуп жатат дедиңиз. Сиз ошо тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кетесизби? 3 балаңыз бир үйдүн ичинде отуруп ошо онлайн окуганда кандай сезимдер пайда болот? Албетте, бул мугалим айым айтып кеткендей эле бизде дагы ошол оорчулуктарды биз дагы көрүп атабыз. Себеби дегенде бул үчүн биринчиден техникалык жабдуулардын бардыгын болушу керек, ошо үйдө Wi-Fi болушу керек, интернетке туташкан болушу керек. Анан ошол үйгө туташкан интернетке туташыш үчүн дагы ноутбук, планшет же стационарный компьютер же болбосо ошо смартфон болушу керек экен. Эми жалпысынан Кыргызстандагы бардык эле үй бүлө ушундай камсызданууга ээ эмес да, ошол жагы көп көйгөй болсо керек деп ойлойм да. Бирок эми орточо үй бүлөнү алган болсок, эгерде ушундай техникалык жактан жабдуулардын бардыгы бар болгон күндө дагы онлайн окутуу албетте көп түйшүктөрдү туудурат экен. Ошол эле азыр айтылып кеткендей эле бир үйдүн ичинде эле бир канча адам бир убакта окуп баштаса, ошол эле учурда мисалы көпчүлүк ата-эне дагы азыр дагы дистанционно иштеп жаткан учур болот. Өзүм деле ушундай проблема менен бетме-бет калып калдым. Мисалы балдар сабак окуп атат, мен дагы ошол учурда дистанционно иштешим керек болуп, телефон аркылуу ошо же болбосо видео аркылуу байланышка чыгуум керек да. Эми бөлмөнүн ар бир жеринде бирдей тартпайт, анан жакшы тарткан жерине элдин баары чогулуп калат экен да, анан албетте бири-бирине тоскоолдук болот. Ошол эле учурда сабактардын бир убакта башталып калышы же болбосо бир убакка төп келиши дагы ошол кээде мисалы бардык эле сабак смартфондон жасалбайт, кээ бир сабактарды ошо ноутбуктан отуруп жасаш керек болот дегендей болот. Ошол талаш болуп калат экен. Себеби ар бир үй бүлөдө киши башына бирден ноутбук бар деп ойлобойм эми. Ал болгон күндө деле башка түйшүктөрү чыгат экен.
ошондой түйшүктөр бар. Андан сырткары бул онлайн сабактар күнүгө бир убакта башталбайт. Мисалы эгер биздикин ала турган болсок, биздин учурду күнүгө башталбайт. Ошондуктан баланын дагы белгилүү бир расписаниясы, белгилүү бир күн тартиби жок. Үй шартында болгондуктан үйдүн атмосферасы бөлөк. Себеби дегенде үй кантсе дагы адамды психологиялык жактан бир рахат болууга, мындай эс алууга, жайдары болууга. Биз деле ошо онлайн иштеп калганда көп өзүбүз да кыйналып калдык го. Улам эле жаткың келе берет. Ашканага барып тамак жегиң келе берет. Эзилгиң эле келе берет койду отуруп алып эле. Ошол үйдүн ошондой өзүнчө бир касиети болгондуктан анан жанагындай иш атмосферасына, окуу атмосферасына адам өзүн дагы киргизиш дагы өтө татаалдыкты жаратат. Анын үстүнө окуу дагы бир убакта башталбаган соң бала дагы биле албайт. Бүгүн сабагы 8-де болотпу, же болбосо түштөн кийин 2-де башталатпы. Мисалы биздин учурда ошондой ар кандай болуп калып атат да. Бул дагы баланын өзүн ошого бир настрой кылып, бир убакта отурганга, тартипке алып келе албайт. Андан сырткары балдар бир гана окууга эмес, өзүнүн ар тараптуу өнүктүрүү программасынын алкагында спорт болуш керек, жанагы рисование, ушул сыяктуу курстарга да барыш керек да. Алар дагы ушул окууга байланып калат экен да. Ата-эне аякка дагы жибере албай калат экен. Себеби окуусу бир күнү эртең менен, бир күнү түштөн кийин болуп. Сабактар дагы ар кандай болот. Мисалы, экинчи уулумдун мугалими, англис тили мугалими бир тапшырманы түнкү 11-де жөнөтүптүр дагы, анын тапшырманы тапшыруу мөөнөтү эртең мененки 10 экен. Ошондой сабак жазып керек. Ошондо жалпысынан биз карап көрсөк, сиз өзүңүз дагы байкап бөлүшкөндөй, көбүнчө ошол баланын ошол эртең менен туруп, ошол компьютерин ачып, сабакка кирүүсүн, үй тапшырмасын убагында аткарып, мугалимге жөнөтүүсүн баарын көзөмөлдөгөн көбүнчө ошо энелердин мойнуна түшүп жатат. Энеси менен дагы жүрүп калышат көбүнчө балдар дагы. Азыр ошо ата-энелер дагы мындай үйдө иштеп калып деп атпайсызбы? Көбүнчө ошо мен өзүм байкашымча мен көп мындай көзөмөлдөйм да баламды. Тур, отур, сабактарыңды даярдадыңбы, дептерлериңди коюп алдыңбы, бас чай иче кал, кайра отура кал, кандай тапшырмаң эмне болду депчи. Көбүнчө эле өзүң бул жакта иштеп жатып дагы балага дагы көз салып турасың да. Мен да көбүнчө курбуларым айтып калды, биз көбүнчө ошо энелер катары бул түшүк биздин башыбызга түштү депчи. Ошол биз азыр сиз менен талкуулап кеткендей, ошо буга чейин дагы ар кайсы ата-энелердин ошо онлайн окуудан кыйналган бир учурларды топтоп келгенбиз. Ошону азыр көрүп алалы, анан кийин улантабыз. Биз энди эжекей эмес экенбиз. Бизди эжекей кылып бала болдуңар го. Ол жаштар эжекей болсо жарашат. Ол мага окшогондор эжекей боло албай өлүп атабыз, окута албай атабыз. Так деле балабыздын айтканын биз кылбайбыз, биздин айтканыбызды балабыз кылбайт. Ол богонубузча болуп атабыз. Ошого бизге эми эле көптүк кылып атат, Ону бир сабагын тайлагычак экинчи сабак келип атат. Экинчи сабак тайлагычак үчүнчү сабак келип атат. Успеть кылбай атабыз. Анан негизи биздин өзүн каяктан чыкты бул неме билбеймин энди. Касалан өлүп калсын өлүмдүкүрүн. Касалан бой өлсүн. Мектептин баары жакшы экен. Ол айлапага кетсек балдар окуусуз калып атат. Каралбай эле койдук, сабактан калып атат. Onu endi kimge dat desek okup açılat bilbeyim endi. Bu үйde эле dap деп атабыз. Dap дегенибизди Куда билип атат, өзүбүз билип атабыз. Ay çıktı karaçı ay. Sen o oturup alıp turup al aytasın olsa oturup al aytsan ырдасаң. Eda söylük turup al ырдаган жакшы сөйлük. Turup al ырдап аткан баланы не неметти дасың? Ана болсо угулга гана чыбыр болуп алыстан оturup алып ырдасаң. Угулат болчу. Бекер өлтүрдүң эле. Шарманда болуп. Бар кой сен кылбай эле койчу мени. İlgeri ötkün zamanda жылатту акылман жашаптыр. Анын 4 уулу болуптур. Күз, жай, жаз де. Өлө калбайсың. Эмне тантырап калдың? 4 уулу болуптур деп жаз менен жайды айта албайсың да. Жаз, жай, кыш, күз деген башың ара жерде калгыр. Башың сайда мен телефонду тиктейсиң, алып кетиптик дейсиң да. Башың жерде калгыр. Мен көрсөтүп койгондо ошо билбеген жериңе көрсөтүп атырмын, айтылбай калды деп. Ошондо окуп турбай эле кыш дей койбойсуңбу? Башың жерде мен элге келгенде жылды көрсөтсөм, жылды окуй албай туруп. Чоңдорго да түшүнүш кыйын болуп калды. Элдерди топтоп алып, биз 80 адам, 50 адам дейт. Кече биздин домдун алдында 150 адамды топтоп алып, бирине бирин жабыштырып алып, мороженое алып берип жаштарга, аш демдеп берип өткөрүп атышат. Буларга иш чараларына боло берет экен 3 саат, 4 саатка. Бечара мектепке болбойт, той томашага болбойт.
Бу коронавирус дагы жаман акылдуу экен. Азыр келбей турат экен дагы, шайлоо бүткөндөн кийин тополоң чыгып кетсе, коронавирус Фуркаттын босогосунда карап турат экен дагы, шарт басып калат окшойт, туугандар. Бу коронавирус жаман акылдуу жаныбар экен. Акылыңан сенин коронавирусум. Мына өзүңүздөр ошо угуп баамдагандай ата-энелердин дагы балдардын жанында сабак онлайн сабак окуп жүргөндө балдардын жанында отуруп, кошо шыбырашып, туруп окуу, анан отуруп окуу деп ошол жерден дагы биз көрүп тургандай көп ата-эненин дагы өзгөчө апалардын дагы баягы эмеси кандай десем баягы чыдамкайлыгы жетпей калып атат да. Сиз ошо ата-энелер менен да иштеп жүрөсүз да. Айтып берсеңиз, кандай ушундай бир учурлар болобу? Апалар келип ушинтип даттанып же мисалы кыйналып кеттик деп рахмат. Мисалы азыр көрүп атпайбызбы, мисалы көпчүлүк учурда бул бир эле биздин Кыргызстан эмес, бул бүткүл дүйнө жүзү боюнча бир өзгөрүүгө алып келаткан бир окуя болуп жатат да. Биз мисалы азыр албетте мисалы ата-энелерге дегенде көпчүлүк учурда апаларга калган бир түйшүк болду да. Бирок биз бул жерден эмнени түшүндүк? Эң чоң сабак бул мектепти убагында баалай алган жокпуз, мугалимдерди убагында баалай алган жокпуз. Бирок качан гана бизге ошол көзгө көрүнбөгөн вирус бизге келгенде гана биз мугалимдердин канчалык бизге баалуу экенин, даже керек болсо баягы дарыгерлердин бизге канчалык маанилүү экенин түшүнүп жеттик да. Эми бул жерде билим берүү, албетте дарыгер өзүнүн жумушун жасап коёт, бирок бул жерде мугалимдин эң негизги вазыфасы, эң негизги милдети бул баланы бир гана тарбиялап дагы эмес, баланы билим берип дагы өстүргөн мугалим экенин бардыгы түшүнүп жетти да. Албетте бул мындай карап көргөндө бир жагынан күлкүм келет, бирок бул аябай мындай өкүнүчтүү бир окуя болуп жатат да. Себеби дегенди ойлоп койсоңуз, биз мисалы башка өнүккөн мамлекеттер бар. Алар мүмкүн болсо мындай бат эле убакта бул окуяны же болбосо бул ситуацияны бат эле убакта өздөштүрүп алышат. Бирок биздин Кыргызстандын деңгээлинде, биздин бир ушул убагыбызда биз кантип жетише алабыз? Биз деген минимум жок дегенде бир 5 жыл, минимум жок дегенде 5 жыл артка кетебиз. Азыр ойлоп койсок, мисалы кээ бир ата-энелердин мүмкүнчүлүктөрү бар. Гаджеттерди, телефон, телевизор бүт бардыгын коюп бериши мүмкүн. Бирок мүмкүнчүлүгү болбогон ата-энелерчи, мигранттарчы, алардын балдары кантип жатат, мисалы келе албай калган ата-энелер кантип жатат, мисалы ал балдардын билими кандай болот? Бул жаштар биздин келечегибиз да, биздин Кыргызстандын келечеги. Соц тармактарда да жылдыздарга жазып телефон алып бериңиздерчи деп сурап аткан дагы. Ооба, мисалы аябай өкүнүчтүү. Себеби дегенде, бирок эң негизгиси карап көрсөк, биз ата-энелер баягы балдар менен сабак өткөн убакта аябай зордук зомбулуктар башталды. Ар кандай мисалы кыйынчылык балдардын ыйлаганы, мисалы эмелерге, номерлерге чалып өздөрүнүн арызданып башташты, мисалычы ата-энелер дагы балдар деле мисалычы. Бирок мындай карап көргөндө биз түшүндүк, ата-эне менен баланын ортосундагы буга чейин диалогдун жоктугун түшүндүк. Ата-эне менен баланын ортосундагы жылуу мамиленин, бири-бирин түшүнүү болгон мамиленин жоктугун көпчүлүк учурда, бардык учурда эмес албетте. Сүйлөшө албай калып, көпчүлүк учурда мындай ата-эне өзүнүн телефону менен жумуштан келди, бол сабак аткардым, эмне болду, мектептен келди, мектептен сабак берет, мектептен билим алат, мектептен тарбия берет деген бир милдет менен эле жүргөн экенибизди байкадык да. Ал эми ата-эне мугалим эмне? Ал мугалим ал өзүнүн жумушун, ал өзүнүн милдетин аткарып жатат да. Биз деген баягы ата-эне катары бүт бардык балабызды өзүбүздүн аманат да, мисалы ар бир бала бизгечи балдарыбызды мектепке жүктөп койгонубузду, мектепке тапшырып койгонубузду, бул бизге өзүбүзгө аябай чоң сабак болду десек болот да. Биз ошол жерден өзүбүзгө сабак алып, өзүбүздү түшүнүп, биздин балабыз. Биз балабызды эмне үчүн окутуп атабыз? Эмне үчүн биз балабызды бул дүйнөгө келгенине себепчи болдук? Себеби ошол балдар келечекте бизди карай турган биздин аманаттарыбыз да. Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эжесиндилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз онлайн окутуунун түйшүктөрү деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда мугалим Мадина Ражавалиева, психолог Назира Кубанычбек, ата-энелер менен иштөө боюнча координатор Миргүл Шамшиева жана жеке менчик мектептин окуу бөлүм башчысы Назима Абдыбекова. Назима, буга чейин да айтып калдыңыз, ошо жай бою биз жаңы окуу жылына чейрекке ошо онлайн болоорун билип, ошого даярданып, ар кандай жаңы онлайн платформаларды, ыкмаларды дагы өздөштүрүп биз абдан катуу даярдандык депчи. Сиздин оюңузча ошо ата-энелер дагы онлайн окутууга өзүнчө даярданыш керек беле? Албетте даярданыш керек болчу, бирок бир четинен белгисиз болду да, ошо августтун ортосуна чейинчи болобу онлайн же офлайн болобу. Ошондуктан бирок марттан бери эле ата-энелер өздөрү түшүнүштү, ушундай гаджеттерди, бирдемелерди даярдап коюш керек экен, чыгмаларны. Анан мугалимдер, биз жеке менчик мектеп болгон үчүн биз мугалимдерди даярдадык. Ата-энелер менен да сүйлөштүк. Эгерде биз онлайн чыксак, ушундай платформалар
алар менен болот, даярдана берсеңиз болот деп. Бирок жеке менчик болгондон кийин бизден дагы көп ата-энелер кете баштады. Силерде онлайн болот экен деп. Офлайнге болгондо келебиз депчи. Биз дагы ошого карата өзүбүздүн дагы даярдыктарды көрдүк. Анын ата-энелерге болсо эмелер болду да, мындай. Ошондо мамлекеттик мектепке которду балдарын, Көбүнчөсү мамлекеттикке кетишти. Анткени теле сабак аркылуу үйрөнүшөт да, мамлекеттик. Теле болуу же башка балким финансы жактан мүмкүнчүлүктөр аз болду. Анткени көбүнчөсү марттан бери жумушка чыкпай, көбүнчөсү ошо акча төлөмүн төлөй алышпайт. Ошондуктан алар онлайн болсо биз госко барып туралы, анан кийин биз иштеп акча тапкандан кийин анан кийин силерге келебиз деген ата-энелер ачык эле айтышкан да. Биз ага деле макул болдук. Анан азыр болсо 1-класстар болсо офлайн окуп атышат. Аларга биз даярдык көргөнбүз, ата-энелер дагы сурашкан. Психологиялык жактан даярдык болсо дагы баары 1-сентябрга чейин алар ишенишкен да, офлайнга чыгабыз депчи. Анан чыкпай калгандыгын түшүнүктүү эле болуп, мугалимдер менен байланышып, дароо эле администрацияга байланышып даярдык көрүп башташты. Китептерин 1-сентябрдан 5-сентябрга чейин алып кетип атышты. Биз дагы администрация катарынан аларга жардам бергенге дагы муктаж болдук. Анткени деген психологдорду чакырып аларга ориентационный күндөрдү өткөрдүк. Эгерде ушундай болуп калса, бул стратегия А, стратегия Б деген сыяктуу түшөт. Азыр жалпыңыздарга эле бир суроо узатайын. Биз көрүп аткандай, көбүнчө баягы региондордо, аймактарда баягы телевизор аркылуу, же болбосо мессенджер аркылуу, WhatsApp аркылуу окуп атышат. Анан өткөндө да бир сүрөт катуу тарап кетти. Баткенде бир мугалим өзүнүн дагы компьютерде жок экен, окуучуларында телефондору да жок. Баарын үйүнө чогултуп алып, жерге отуруп алып сабак жазып атышат да. Ошондон деле көп ой келет да, бизде чындап эле биз канча даярдангыбыз келгени менен көпчүлүк учурда ошо каражат жок болуп калып, ушундай бир кыйынчылыктарга дагы эле туш келип атабыз. Анан буга чейин айткандай, көбүнчө жалгыз бой энелер, көп балалуу энелер дагы ошо ырчыларга кайрылып, Instagram аркылуу жазып, ошо ачыкка чыгышып, бизге телефон сатып бергилечи деп суранганга чейин, ошо ушунчага чейин муктаж болуп, мажбур болгондорун да көрүп отурабыз да. Кээ биринде мүмкүнчүлүк болот, кээ биринде мүмкүнчүлүк болбойт. Мисалы, кээ бирки ата-энелер, кээ бирки үйлөрдө бала көп болсо жетишпейт каражат депчи. Ошол Баткендеги баягы окуя боюнча айтканыңыз боюнча, мисалы, азыр мен ата-эне катары өзүмдүн балдарымды, мисалы, бирөөсү жеке менчикте окуса, бирөөсү биз мажбур болдук. Себеби мамлекеттик мектепке берүүгө мажбур болдук. Себеби дегенде баарыбызга эле белгилүү, баягы көпчүлүк ишсиз калды, көпчүлүгүн баягы өзүнүн кылган ишмердүүлүктөр токтоп калды. Мисалы, эмен пандемиянын убагындачы баягы келген каражаттар токтоп окутканга мүмкүнчүлүк болбой калган үчүн мажбур болдук, мисалычы. Ал эми бул жерден айтып кете турган нерсе, жеке менчик менен мамлекеттик ат менен түдө айырмасы бар, албетте. Эми буга мен баягы жакшы же жаман деп айта албайм, бирок албетте жеке менчикке биз баягы тарбиясы үчүн, андан кийин ал жердеги мисалы берген тамактары, ал жердеги мугалимдердин жасаган мамилелер үчүн беребиз, мисалчы. Бирок билимди ал жактан деле алышат, албетте. Мамлекеттик окуу жайдан деле алышат да, ошол жагы бар. Бирок мындай карап көргөндө, мисалы, мамлекеттик окуу жайларда, мектептерде мисалы көпчүлүк учурда балдар азыр мисалы Telegram, WhatsApp аркылуу сабак өтөт экен. Мисалы ойлоп койсоңуз, сиз сабак өтүп коесуз, мен Кыргызстаным. Менин Кыргызстаным, балдар, урматтуу балдар, бүгүнкү тема менин Кыргызстаным. Бир 5 мүнөттүк эле үн менен жөнөтүп коет. Аны бала кантип түшүнөт? Аны кантип түшүнөт бала? Тапшырмасын мисалы 30-40 баланын мамлекеттик мектепте 30-40 баланын тапшырмасын мугалим кантип текшерет мисалы? Ошол дагы аябай чоң көйгөй экен да. Анан мүмкүн болсо мисалы кээ бирки мектептерде бар экен, бул аябай жакшы деп ойлойм. Мен аларды колдойм, себеби дегенде бала эгер ата-эне мүмкүнчүлүгү болуп, албетте алар ыраазы боло турган болсо, мугалимдер мүмкүн болсо мамлекеттик мектептерде баягы каалоосу болгон ата-энелердин балдарын алып келип алып, өзүнчө жеке окутса, бул андан дагы жакшы. Себеби дегенде бала үйдө окуй отурган ордуна алар барып ал жерде дагы кошумча бир эме сабактын артта калбай дагы билимин толуктап бышыктап алат да. Эми албетте өкүнүчтүүсү баягы мен акчам жок эле, же болбосо мен бир окута албайт элем деп баягы адам баласы канчалык өзүн жок дей берсе, ошончолук жоголо берет да. Анын баардыгыбыз жакшы билет. Бирок мүмкүн болушунча аракет кылып, келе окуталы кылалы десе, ал нерсе табылат. Баардык нерсенин мүмкүнчүлүгү бар дегендей. Азыр Миргүл айым сүрөттөп кеткен буга чейин Телеграмдан эле же WhatsApp аркылуу 5 мүнөттүк эле аудио жөнөтүп коет экен. Анан ары окуучулар өзү менен өзү да, бул жерде ата-энесине келип жардам сурайт. Ушул жерде ата-энелер менен мугалимдердин ортосунда бир
пикир келишпестик, мындай бир жаңжалдар чыккан жокпу? Болобу ушундай учурлар? Андай учурлар болсо Түшүнбөстүктөр. болот албетте, бирок биздин мектепте андай программаны биз болушунча аз колдонобуз, болушунча биз күнүнө жарым сааттан балдар менен сабак өтөбүз. Дегенде Zoom программасын баары да билет. Жарым саат биз киребиз, албетте мектептеги план боюнча балдар менен бүгүнкү темабыз кайсыл, өткөн тема, кечеги кайсы тема болду, тема боюнча суроо жооптор, андан кийин ачыкта бүгүнкү тема боюнча балдардын ой пикирлерин уккан үчүн бизде да болот үй тапшырмасын эмнеге мисалы үчүн Телеграмдан же WhatsApp'тан жиберебиз. Эмнеге сурасаңыз болбойт сабак учурунда. Анан тапшырманы кечиресиздер, бизде интернет болбой калды, телефонубуз бошобой калды, тиги бул, эки койбой коюңуздарчы деп сурангандар болот да, ангеликтер болот. Балам уктап калды эле же болбосо башка. А сабак маселеси боюнча азыркы учурда бизде чогуу эле көйгөй болгон жок биздин жеке мектепте. Биз дагы ушул тема боюнча көчөдөн ошо Бишкектин тургундарынан дагы сурамжылоо алып келдик элек, ошону да азыр көрүп алалы. Балдар үйдөн вообще каралбай калат экен, такыр элечи. Анан интернетте жакшы тартпай атат. Улам эжейлер дагы же эме болуп атат да. Мен балам кыйналып атат азырчы. Тем более үйдө бир эле мына мен азыр ушул эле телефон. Мен жумуштан да керек болуп атат. Азыр мен кечинде барам, анан окугандан кечинде вообще тартпай калат. Эчтеке жок. Ошондой. Демек сиз мектептен эле окуулар. Мектептен окуса жакшы болмок да. Мектеп эле жакшы экен негизичи. Мугалимдер да кыйналат, балдар да кыйналып атат. Кээ бирөө билбей кандай кылып жөнөтөм деп атат. Жана эжейлер күндөлүк жибериптир да, ошол жок болуп кетип атат жөн элечи. Карасак ошо кайра сурап атабыз, ошону жиберип койгула, паролун жиберип койгула деп атабыз. Аябай кыйналып атат балам азыр. Тем более 4-класс бүтүп 5-класс жогорку класстын эмешкен, башталгычкен да, улам бир сабак киргенде баш айланып калды баламдынчы. Аябай начар болот. Я считаю, что это некачественное обучение, так как родители все равно не смогут дать именно то качество обучения, которое дал бы преподаватель. Было бы лучше, если бы дети обучались в школе, потому что это, как бы сказать, у ребенка растет командный дух, а дома этого нет, к сожалению. Мектепке окуганга жетпейт экен го баары эле. Кыйын эле болуп атат. Кээде окубай калышат, кээде окушат, ушундай болот. Менин оюмча бул вообще ненормально деп ойлойм. Анткени все равно контакт болуш керек с учителем. Суроолор болуп калат, ошо суроолорго жооп бериш керек турабы. Педагогиканын эмеси бар, өзүнүн шарттары бар дегендей. Алар өзүнчө психолог болушат турабы. Ар бир балага, я думаю, индивидуальный подход. А интернет менен болгон, это, я думаю, это вообще неправильно. Бул туура эмес да, бул просто идет деградация. Аябай эле кыйналып атабыз, балдар түшүнбөй жатат. Программадан калып атабыз. Көбүнчө баарыбыз иштебиз. Балдар үчүн убакыт бөлгөнгө өзүбүздүн убактыбыз жетпей калып атат. Онлайн окууга каршымын. Түзмө-түз мугалимдер менен окуса жакшы болмок. Билим деп онлайнды эсептебейм. Вот я вчера с внучкой обучалась, ребята, у меня давление подскочило, сильное давление к вечеру. Значит, мы смогли прозаниматься только математикой. Все. Значит, 20 минут мы смотрели по ЛТР. Потом мы то, что не усвоили, мы вообще ничего не усвоили. Мы даже пример не могли записать, не успели, она быстро говорила. Это минус. Потом мы стали в ноутбуке искать задания, делать. В общем, ушло, знаете, сколько? Вот до вечера. Математика, 2 задания делали. Это ужас, ребята, если честно. Я сама педагог, репетитор химии. Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз онлайн окутуунун түйшүктөрү деген теманы талкууга алып жатабыз. Бүгүн студияда менен мугалим Мадина Ражавалиева, психолог Назира Кубанычбек, ата-энелер менен иштөө боюнча координатор Миргүл Шамшиева жана жеке менчик мектептин окуу бөлүм башчысы Назима Абдыбекова. Назира айым, азыр биз ошо сурамжылоодон көргөндөй эле көрүп жатасыз, айтып калды, бир айымда мен давлением, кан басымым көтөрүлүп кыйналдым деп атат. Көбүнчөсү айтып атат, биз балдар менен отуруп ошо сабагын жасашканга, түшүндүргөнгө биздин педагогикалык дагы билимибиз жок, тажрыйбабыз жок деп. Ошондо биз ар бир ата-эне өзүбүзчө отуруп, биз азыр кантип жаңыдан ошо мугалим болгонду үйрөнөбүзбү, же болбосо кантип азыр ошо биз балдар менен окуп отурганда өзүбүздүн дагы балдардын дагы психикасын талкалабай, ортобузда болгон мамилени да талкалабай, кантип ушул пандемиядан да аман эсен чыгабыз.
азыркы роликтерде да ошо мен айта кетейин деген нерселерди мен уктум. Анан кийин ошо ата-энелердин дагы ошол боюнча ою бар экендигин ошого бир бүтүмгө келгенибизди көрүп мен дагы аябай сүйүнүп отурам. Чындыгында бул балдар менен офлайн обычно окуп жүргөн учурда деле кичинекей балдар менен эми башталгыч мектептеги балдар менен сабак окуганда эле негизи эле бир түйшүк болчу мурун 1-2 класста. Анан азыр онлайн болгондо ал түйшүк 10 эселеп көбөйдү. Мен ата-энелерди абдан жакшы түшүнүп турам жана алардын бул көйгөйлөрүнө мен дагы кошулам. Себеби дегенде сабакты түшүндүрүү үчүн биринчиден ошол кесипке ээ болуш керек да, ошол темага, предметке түшүнүш керек ошону. Анан ошол түшүнгөн, билген нерсеңди дагы педагогикалык ыкма менен балага жеткире білүүнү дагы билиш керек. Ал эми бул ар бир ата-энеде жок да. Ошол педагогикалык билими болгон мугалимдердин баары эле аябай 100% дагы жакшы педагог эмес да, негизи мектепте деле ар кандай мугалимдер болот. Ошондуктан бул ата-энелердин бул темаларды балдарга жеткире билүүсү, алар менен отуруп, кандайдыр бир чыдамкайлыкты көрсөтүп, алар менен бул окууну алып баруу бул чындыгында эле түйшүк. Анан ар бир ата-эне деле болушу мүмкүн эмес бул. Бирок эми азыркы учур ушундай болуп калды. Бардык дүйнө жүзү ушундай күтүлбөгөн бир апаат менен бетме-бет калды. Мындан ары дагы бул пандемия токтоп калабы, же болбосо дагы 1 жылга, 2 жылга, 5 жылга созулабы, эч ким биле албайт. Ошондуктан учурда бул ситуацияны кабыл алыш керек. Дагы бул дагы бир жашоонун бир нуктан дагы бир башка нукка өткөл мезгил катары ошону билип, ошол өткөл мезгилге тилекке каршы биздин муун, биздин ата-энелер катары, мугалимдер катары биздин муун туш болуп атат. Анан бул дагы болсо бир жаңычылдык нерселерди өздөштүрүү, жаңы метод, ыкмаларды ошолорду дагы үйрөнүп, андан ары жылыш керек экенин биз өзүбүз билип, аңдап, анан ошого карата аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде ооба түйшүктөр бар, албетте өтө көп түйшүк бар, бирок ошол түйшүк бар деп эле отуруп калбаш керек. Себеби дегенде жай болсо дагы, акырындан болсо дагы бир прогресс болушу керек. Анан биз дагы ошол ата-энелер катары дагы ошол прогресске биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп, учурдагы талапка шайкеш болгонго аракет кылып, технологияны өздөштүрүп, керек болсо ошол мурун мисалы окутуу милдети бир гана мектепке жүктөлгөн болсо, ошол мектепке жүктөлгөн милдетти дагы азыр ата-энелер өздөрү дагы өз мойнуна алып, ошону дагы үйрөнүп, балдар менен контакт түзгөндү үйрөнүп, өздөрүндө дагы көптөгөн ошондой бир педагогикалык болобу, инсандык, же болбосо ата-энелик мурунтадан жакшы өөрчүбөгөн сапаттарын өөрчүтүп, ошолорду жаңы ыкмаларды дагы үйрөнүш керек да. Ошо бизге түшкөн сыноо болуп өтүлдү дүйнө жүзүнө. Андан бул мезгил өткөн соң башка мезгилге да даярдык көрүп атабыз да. Мугалимдер болобу, мектеп катары болобу, ата-энелер болобу ошо башка доорго келип атабыз да. Бул IT технология менен өзүстө андай десем, даярдык кылып, негизи бул педагогика жагынан дагы башкача жаңы педагогика өтүп атабыз да. Анткени деген баарыбыз түшүнүп атабыз, бул жактан биз түйшүк катары кабыл алып атабыз да. Бул деген мындай болуп атат да, ата-энелер түйшүк алып калып, анан кийин бул түйшүктү мектепке бериш керек сыяктуучу. Негизи мектеп мугалимдер эми түшүнүп атышат дагы болуш керек, биз деле администрация түшүнүп атабыз. Бул негизи максат мектепти окутканга үйрөтүш керек экен да. Например, мисалы Европада flipped classroom деп коет. Сиз, например, асинхронный, синхронный деп бөлүнүп атпайсызбы? Zoom катары биз бетме-бет балдар менен окуп атабыз. Ошо Zoomга жете электе биз материалдарды берсек, бала өзү өздөштүрүп алса, окуп алса, анан кийин Zoom катары суроо жооп катары ошо бала түшүндүбү материалды, түшүнгөн жокпу, кандай суроолор жаралды силерде, ошо рекини талкуу кылыш керек болуп атат да. Бүт дүйнө жүзүндө тиги Европа, Америкада ошондой методикага өтүп атышат. Бул пандемия дагы узартылабы, узартылбайбы, бирок белгисиз. Колледждер ошо blended course деп коет, же болбосо үйдө отуруп деле
например, Кыргызстанда отуруп эле мен Нью-Йорктогу колледжге барып тапшырсам болот. Анткени аякта онлайн бар. Анан ошо онлайн сабактарды өтүп атканда сен өзүңө сыноо кыласың да. Мен ушу курстарды өзүм окуйламбы, анан тест тапшыра аламбы. Эгерде шарт түзүп берсе, мына сен ушу бөлмөдөн окуйсуң, түз отурасың, мугалимиңди угасың, анан кийин бир нече сааттан кийин сен кайра бул бөлмөдөн мектеп катары эле кайра чыгып өз үйүңдө кылып кабыл аласың деп психология жактан ата-эне бизге жардам берсе, мектептерге, мугалимдерге, анда бала түшүнөт да, мындай бул деген окуу. Бирок эми пандемия карата бул эми мектептин капризи эмес, билим берүү министринин капризи эмес. Бул ушундай кабыланып калды, реальность. Эми уш сен өзүң окуганга даяр болуп, кийин балким сен башка жанакы Лондондогу колледжге өтүп каласың. Онлайн ошондой балким сен окуп каласың. Балага ошол өзүнчө баягы стул коюп бериш, отургуч коюп бериш керек, шарт түзүп бериш керек. Дисциплина катары кылыш керек. Эртең менен турдуңбу, тишиңди жуудуңбу, бардыңбы, отурдуңбу, форманы дагы кийдирип ал. Кээ бирде бизден өзүбүздүн окуучуларыбыз өздөрү формасын кийип отурушат кадимкидей эле видеолордо. Ал дагы мындай чөйрө жаратат да, мен окуп атам дегенчи. Анан кийин болду, сабактар бүттү, формаңды чечип кой дагы үйдө жүрө бер кабыл. Ошо да психология жагына жардам берет да. Ошол нерселерди ата-энелерге айтып турасыңарбы? Балким бизге ошол жалпы бир улуттук деңгээлдеги бир вебинарларды өткөрүш керекпи, же ата-энелер үчүн өзүнчө бир телесабактар балким керек? Негизи ошо жай бою эле билим министрлиги консультативдик бир совет кылышып, ошо башталгыч класстарга бир консультативдик совет, анан кийин студенттерге деп бөлүп алып, ошондой рекомендацияларды иштеп чыгарышканда, анан администрацияларга да таратышыптыр. Ал жерде ошо психология жакты кандай методика болуш керек, мугалимдер кандай даярдаш керек деген ар бир мындай өз мектептин чөйрөдөгү взаимодействие катары, карым катнаш катары ошондой рекомендациялар өтүп чыгылганда, эми бул болсо администрация жагынан жетилдиби ошо ата-энелерге, жетилген жокпу? Ошондой суроо болуп атат да. Демек, бул администрация үчүн да кошумча. Ата-энелер кабыл алдыбы, ал башка суроо. Кабыл алган жокпу? Же баягы эле бизге түйшүк келди деген бойдон негативдик кабыл алышабы? Бул окуу жылында офлайн кадимкидей окутуу болот деген үмүт чоңураак болчу, көбүрөөк болчу. Ошондуктан менимче мындай иш-чаралар көп активдештирилген жок деп ойлойм да. Эгерде мындан ары дагы бул онлайн режим улана турган болсо, анда ушул эмелер, жанакы методикалар балким ата-энелерге жеткирүү боюнча тездетилет деп ойлойм. Назира, биз буга чейин да көрүп калдык го, угуп калдык ата-энелердин дагы чыдабай кыйкырып жибергендери. Ушул жерден психолог катары түшүндүрүп берсеңиз, ошо бала өзү дагы стресске калып турганда, ата-энеси да үстүнөн келип ушинтип кыйкырып, чыдамы жетпей баягы уруп да жиберген учурлар дагы көп. Ошондо балага кандай таасирин тийгизет ушундай чөйрөдө билим алуу? Албетте терс таасирин тийгизет, албетте. Эми бул жерде ата-эне ооба ошондой мамиле кылып коюп атат балага, бирок алар деле муну осознанно атайын билип кылат деп ойлобоймун. Себеби дегенде биз ортодо мисалы окуу жөнүндө эле сөз кылып атабыз, бирок ортодо мисалы июнь, июль, август жайкы 3 айда кандай өтө чоң пандемия болду, баары оорушту, чоң жоготуулар болду. Ар ким өзүнүн ден соолугу менен, керек болсо каражаны менен алып урушту да. Биз ошол факторду дагы кичине эске ала кетишибиз керек деп ойлойм да. Ошондуктан көбүнчө ата-эненин сентябрга даярдыгы деле болгон жок, материально деле, морально деле эч кандай жанагындай жашоо менен алып урушуп атса, каяктагы сентябрда мен баламды онлайн окутууга өзүмдү кандай даярдай алам деп менимче эч ким андай ойго келген жок да. Ошондуктан мен айтып атам, көпчүлүгү ошо офлайн окутуу болот деген үмүттү көбүрөөк өзүндө алган депчи. Анан эми ата-энелер үчүн дагы бул күтүүсүз, жагымсыз бир тажрыйба болгондуктан эми бир гана ушул болгон баштан өткөн нерседен сабак алып,
мунун туура эмес экендигин албетте баары эле түшүнүшөт, бирок ошол учурда ошондой болуп кетти, эмоцияга алдырып дегендей. Анан эми алдыдагы семестрлер, окуу жылдары эгер ушундай режимде боло турган болсо, албетте эгерде аң сезимдүү ата эне болгон болсо, ар бир ата эне өзүнүн үстүндө иштеп, бул боюнча ойлонуп, баласы үчүн жагымдуу, мындай туура, конструктивдүү мамиле кылган жакка дагы өзүн буруп, ошол боюнча дагы өзүн тарбиялап өстүргөнгө ар ким өзүн үндөй алат деп ойлойм. Пандемия деп, онлайн окутуу деп эле баягы мүмкүн болушунча биз кайсыл тарапты караганыбыз үчүн, түшүктүү тарапты караган үчүн көпчүлүктүн пикири, көпчүлүктүн ою кабыл алуусу түшүктүү болуп калды да. Бирок албетте бул жерде да жакшы тараптар бар. Мисалы Назим айым айтып кеткендей, мисалы отуруп алып туруп деле үйүңдө отуруп калаган ишиңди жасай бер, бирок башка мамлекеттеги башка окуу жайларга деле окуп туруп, өзүңдүн дагы мүмкүнчүлүктөрүңдү көбөйтсөң болот деген сыяктуу. Бул жерде да мен айтып кете турган нерсе, мисалы биздин Кыргызстанда окуп, Кыргызстандын окуу жайларын бүтүрүп, бирок керек болсо башка мамлекеттерге барып, канчалаган биздин мекендештерибиз бар, ал жерде жашап иштеп жүргөн, көптөгөн мисалы технологиялары өнүккөн мамлекеттерде окуп иштеп жүргөн толтура мекендештерибиз бар да. Алар деле менин оюмча, мисалы жок дешпейт. Алар боюнча мисалы бизде фонд Роза Отунбаеванын фонду бар, мисалы баягы бүтүн биздин бүтүрүүчүлөрдү, бүтүн ошол башка мамлекетте жүргөн биздин мекендештерибизди чогултуп, мүмкүн болушунча биздин Кыргыз республикабыздын билим берүүсүндө кандай бир өзгөрүүлөр жасай алабыз. Себеби биз күтүп отура берсек, биз көп нерсени артта калабыз. Ошон үчүн бир ошондой сыяктуу ата эне, бала, мугалим ортосунда бир жакшы бир күчтүү нетворк жаратышыбыз керек да. Ошол нетворктун үстүнөн биз иштегенди билсек, буюрса биз бири-бирибизди колдоп жакшы бир жыйынтыктарга жетише алабыз. Албетте бул баягы пандемиянын терс жагынан дагы мен өзүм жеке алып көрсөм, оң жактарын дагы көрө алдым. Себеби дегенде карантин убагында бош отурбастан программаларга катыша алдым. Мисалы проекттер менен иштей алдым. Мисалы бул аябай мен үчүн өзүмдүн жеке өсүүм үчүн аябай чоң таасирлерин тийгизе алды да. Ал менен эле чектелип калбастан мен ошол программалар менен, ошол өскөн пайдалуу маалыматтар менен башкалар менен да бөлүшө алдым мисалычы. Мен мисалы үчүн биз башта бардык нерсе кагаз түрүндө болсо, онлайн болгондон кийин биз албетте электрондук журналга өттүк. Балдарга тапшырманы, тесттерди текшериш үчүн башта албетте WhatsApp колдондук, мессенджерлер. Бирок электрондук журналда эмне болду? Тест түзөсүң, балдарга тапшырма бересиң, ошол эле учурда сен убактың бат өтөт. Бир мындай айтканда баскычты басып баары текшерилет да бир учурда. Убактың да азайат. Анын үстүнө эмне? Мугалимдер өзүнүн жетиштиргенин үйрөндү. Техниканы колдонгонду үйрөндү. Дагы кандай ыкмалар колдонсом болот? Балага дагы кандай жетиштүү болот? Мисалы үчүн азыр бардык балдар гаджет менен оюн ойнойт да. Ошол оюнду сабакка кантип таасирин тийгизсе болот, кантип ошондой оюн түзсөм болот, же болбосо дагы кандай программа бар. Бул нерсе мугалимдерге аябай жакшы бир салым болду деп ойлойм. Жалпы бир жыйынтык чыгарсак, эң биринчиден эле бул жерде эң маанилүү нерсе бул азыр ата энелер менен мугалимдердин ортосунда абдан жакшы байланыш, чогуу кол кабыш дегендей, чогуу иштешибиз керек экен. Мугалимдер дагы жасап жаткан чоң мындай эбегейсиз бир эмгекти биз дагы баалап, үйдөн биз дагы ошо колубуздан келген салымыбызды да кошолу, балдар менен дагы бир аз чыдамкайраак болуп, өзүбүздү дагы мындай кандай десем, колубузда кармап, анткени биз ошол мен байкашымча, мен мисалы балам менен кече эле математика боюнча бир маселе чыгарып көрдүк. 2 жолу түшүндүрсөм да түшүнө албай койду. Үчүнчүсүндө мен ичимде жиним кайнап баштаганын сездим дагы. Ойлодум да мен азыр кыйкырам депчи. Ошондуктан биз дагы ошо сабыр кылып, биз дагы ошол онлайн окутууну өзүбүз үчүн да мүмкүнчүлүк катары кабыл алып, чогуу иштешип, балдардын эң биринчи ирет ошо балдардын психологиялык абалын, балдардын окууга болгон кызыгуусун, алардын келечекке болгон ошо умтулуусун азыр сындырып албайлы деп ошону ойлоп чогуу иштешели анда деп. Бул жагы тост болуп кетти. Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз онлайн окутуунун түйшүктөрү деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн менен мугалим Мадина Ражавалиева, психолог Назира Кубанычбек, ата энелер менен иштөө боюнча координатор Миргүл Шамшиева жана жеке менчик мектептин окуу бөлүм башчысы Назима Абдыбекова болду. Студияга келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.